Түркүн тағдырлар. Аңгемени жазған Ашырбек Құрманов, оқыған Адилет Чубаков. Гермакун ата менен Азат бастырып кетишкенден кийин Айсулуу апасы менен сүйлөшүп отуруп, "Апа, кече Кадыракун ата менен Зейн апа менен кошо бир келин келди го. Ал ким? Маңдайы жаркылдаган жакшынакай кичпейил келин экен. Жанал калбай мага жардам берип жүрдү", деп Айсулуу апасынан сурап калды. Кызым, эмнесин айтасың? Ал келинге анын жолдошуна бүт айыл ыраазыбыз. Байкуш Кадыракун атаң менен Зейна апаң карлыкка моюн сунуп калышканда Кудай аларга жакшы жагынан карап, жакшы болбодубу?" деп сөзүн баштады. Эшикте балбалактап кар жаап жатты. Кар жаагандыктан байтор эшик анчалык деле суук эмес сыяктуу сезилет. Аманат апанын үйүндө топураган адамдар. Баарынын жүздөрүндө кубаныч. Үйдүн босогосун жаңы келип аттап, кут кирди. Айылдын келиндери колдоруна идиш аяктарды кармашып, ары бери чуркашып, келе турган конокторду күткөнгө далбас уруп жатышты. Алар менен кошо Аманат апа да күйпөлөктөп, жан ала калбай чуркап жүрөт. Анан кантсин. Анын өмүрүндөгү көптөн күткөн жакшылыгы орундалып, үйдөгүлөрдүн бардыгына жалынып жалбарып, көзүнө жаш алып, кубанычы койнуна батпай тургандыгы көрүнүп турду. Жалгыз небереси Саадат бир күн мурун келинчек алып келген. Сыртта Саадаттын туугандары союла турган койду тегеректешип, улам койдун жонун сыйпалашып, ошол жерден алардын бирөөсү койду карап, "Жакшы мал экен. Жакшылыкка буйруптур, уят болбойбуз. Бул кыргыздардыкы жебетим дебейт, сойбоду дейт. Кыйрат деле эт желинбейт. Бир киши келсе да бир малды адалдайт. Кысталактыкы. Баса, келин кай жактан деген? Кокусун арын жактан болсо уят болуп калбайлы. Алар сойгон малды карашат экен. Столдун үстүн жайнатып, түрлөп, стол сынып кетчүдөй тамак койсоң да, сойгон малың арык болсо андан өткөн уят жок экен", десе, экинчиси анын сөзүн колдоп, "Ооба, жайында кербендеги жээн ат башынан кыз алып, алдына кудага барып келдик. Конок Азат деп ошол жакта айтыш керек экен. Бир күндө 10 коз жебедикпи? Жеп деле жыргаткан жокпуз. Тартылган устакандарыбызды чогултуп, ар бирибизге бирден чоң коробкага салып беришти. Жайкы күндүн ысыгын айтпа. Эттин баары бүксүп, үйгө жетпей калды. Айла жок жолдон таштоого туура келди. Бир четинен ысырап, бирөө алар үчүн сый тура. Кудалардын туугандары бири-биринен өтүшүп, биздин үстүбүздөн үзүлө түшүшүп, колдо болгон тамагы менен сыйлашты", деп арачылоодо өз ара сүйлөшүп жатышты. Аманат апанын кубанычында чек жоктой. Ооба, бул күндү баса турса Кудайдан тилеп көптөн бери күтүп жүргөн. Көзүнүн жашы тегеренип, басып өткөн өмүр жолун дагы бир сыйра көз алдына тартып алды. Абышкасы менен баш кошкон жылы каргашалуу, кандуу согуш башталды. Айылдагы эр жеткен эркектерде жашы карысына карабай согушка алып кетип жатышты. Көп өтпөй эле Аманат апанын абышкасына чакыруу келип, ал согушка аттанып кетип, кайра үйүнө кайткан жок. Жыл айланбай Аманат апага кара кагаз келип, анда күйөөсү дайынсыз жок болду деп гана жазылган. Аманат апа колундагы жаңы төрөлгөн баласы менен жесир калып, бирок күйөөсүн далайга чейин үмүт үзбөй күтүп жүрдү. Жылдар өтө берди. Абышкасынан кабар болбоду. Айласы кеткен Аманат апа жүрөгү сыздап, далай түнү көз жашын төксө да, өмүр жолун улап кайраттанып, белин бекем бууп, жесирдик жашоого моюн сунду. Элден калбай, башына түшкөн кыйынчылыктарды өткөрүп, жалгыз баласын багып, чоңойтуп келди. Жаш кезинде аны кайын журту "Башыңды бошотуп берели, жашсың, алдыда канча деген өмүр жашың турат, турмуш куруп, өз бактыңды таап аларсың" дешсе, ага дагы көнбөдү. Кайын журту менен жуурулушуп, турмуштун ачуу таттуусун алар менен кошо тартып, колундагы болор болбос оокаты менен күн өткөрүп келе берди. Арадан жылдар жылга ошо берди. Атасынан калган жалгыз туягы анын Керез деп баласынын атын Керез коюшкан. Керез мектепти аяктап, жогорку окуу жайын бүтүрүп келип, колхозго зоотехник болуп иштеп жүрдү. Керез апасынын колун узартып, кошуна айылдан келинчек алып келди. Ал апасынын жанынан чыкпай, бара-бара экөө кайнына келин болбой, курбуда болуп калышты. Жыл айланбай келинчеги көз жарып, эркек уул төрөп, атын Саадат коюшту. Аманат апанын кубанычтуу күндөрү көпкө созулбай, кайрадан маңдайына жазылган шордуу тагдыры уланып, өмүрүнүн карманган чынар тереги болгон жалгыз баласы Керез катуу оорудан кийин бул жалган дүйнө менен кош айтышып кете берди.
Көтөрбөгөнгө айла жок. Кайрадан Аманат апа ичинен кан жутуп, мурун күйөөсүнөн айрылса, эми минтип жалгыз баласы Керезден айрылып, кайрадан күйүткө түштү. Баласы Керездин карашынан кийин келиндин төркүндөрү кызыбыз жаш, мындан ары өз тагдырын тапсын, башын бошотуп берсеңер болот эле деген сөздөрдүн башын чыгара башташты. Аманат апа каршы болгон жок. Бир гана келининен суранып, сен жашсың, өмүрүңдүн 10 гүлүнүн бирөөсү ачыла элек, келечегиң алдыда. Жашында жесир калган аялдын турмушун мен жакшы билем. Башман өткөргөн балам. Мен сага ак жол каалайм, башың бош. Буюрса турмушуңда бакытта көптөгөн жакшылыктарың болор. Экөөбүз кайнына келин болбой, эне кыз болуп жүрдүк. Жолдошумдан айрылып, кан жутуп турганда бир гана карманарым Керезим эле. Аны да мага Кудай буйрбады. Мен көргөндү Кудай башкага көрсөтпөсүн. Эми кандай айла кылам? Көтөрбөгөнгө айлам жок. Кабыргам кайышып, дагы да ичимен кан жутуп турам. Кайраттанам, арга жок. Чынарым жок болсо да анын чырпыгы калды. Кудайга ыраазымын. Сенден суранарым, менин мындан аркы өмүрүмдөгү чынарымдын чырпыгы неберем Керезимдин керези болуп, карманганым, тагдырым менин саадатым болсун. Саадатымды калтырып кет, деп келинге жалынып жалбарып жатып, небересин алып калган эле. Аманат чоңоно менен анын коңшу келини Айша экөө жаңы келген келиндин артынан капысынан анын жеңелери кууп келип калышса, аларга тартуулай турган белектерин бир сыйра карап жатышты. Аманат чоңоно неберем келинчик алып калса деп катып жүргөн кездеме жоолуктарын сандыгынан алып чыгып, Айшага көрсөттү. Айша бир сыйра кездемелерди жайып көрүп, Аманат апа, бул кездемелер көптөн бери туруп, өңдөрү кичине өңүп кеткен го. Кудагыйларга тартууласак уят болуп калбайбызбы? Деп калды. Алда мени Кудай уруп калгырдыкы. Кайдан билдим булар минтип кетерин? Мындан 4-5 жыл мурун жакшылыкка деп алып койгом. Жакшы эле сактап жүрдүм эле, деп Аманат апа калдастап, Айшанын колундагы кездемени алып күнгө бир сыйра карап, кой, муну тартууласак чынында уят болуп калабыз. Ырас сен көрүп калганың абийир болгон тура. Эмне кылсак? Бардыгы даяр деп отурбадым беле, деп Аманат апа Айшаны карап калды. Апа, азыр деле кеч эмес. Гербенден алдыра койбойлубу? Мен өзүм кошуп барып келейин, деди. Ооба, алдыңа кетейин ошентчи. Даана уят болмок турбайбызбы? Мен азыр, деп Аманат апа төркүйүнө кирип кетти. Айша сыртка чыгып Саадатка жолугуп, Гербенге барып келе коелу деп айтып, кайра үйгө кирди. Аманат чоң апа Айшага акча тыйынын берип жатып, кымбатына караба, жакшысын ал. Арзан деп көбүнчөсү Кыдайдыкына качырышат. Ал кездемелерден тигилген көйнөктөр бир жуугандан чыкпайт дешет. Андан көрө Андижандан келген кездемелер жеттиги кайсы эле? Деп Аманат апа эстей албай турганда, Айша күлөп, апа Индиябы же Турциябы? Деди. Ооба, эсиңе жарат чыккырдыкы десе, ботом Индияныкын эле ал, деп Аманат апа сыртка баш багып, ой, Саадат, деп небересин чакырып калды. Саадат жакын тууганынын машинасын айдап, Айша экөө Гербенге жөнөштү. Гербен айылдан алыс эмес. Гербенге чейин кара жол 2 айылды аралап өтөт. Гербенге бат эле жетишти. Ырас дүкөндөр да ачык экен. Аралап жүрүшүп, Айшанын көңүлүнө жаккан кездемелерди алышып, кайра артка кайтышты. Күздүн күнү күн кыска болуп, күн батып, кара көгүм кирип калган убак. Көгүмдү айлана толук караңгы болбой, унаанын жарыгыда кара жолду жакшы көрсөтпөй турган учур. Айланага карсы белеп, кара жол карга жамынганы менен тайгак эмес сыяктуу сезилип, Саадат унаасын ишенимдүү айдап бара жатты. Ортодогу айылды аралап өтүп бара жатканда, кара жолдон кишинин сөйлөкөтү чыга калгансыды. Саадат унаасынын тормозун басты. Унаа токтобостон кара жолдон тайгакка түшүп, унаанын ролу Саадатка баш ийбей, кара жолдон чимирилеп, бир нерсеге тийгендей болуп барып, жолдун четиндеги бордюрга урунуп токтоду. Саадат рулду кучактаган бойдон катып, башы да унаанын алдыңкы айнегине тийип жарылып, бети башы канга боело түштү. Арткы отургучта отуруп келе жаткан Айша унаа тайгалана баштаганда отургучка жатып, оозунан келбесин түшүрбөй, башын 2 колдоп кучактап, бүктөлгөн бойдон ордунан козголбой, «Саадат, амансыңбы?» деп үн чыгарды. Саадат биртикке унчукпай туруп, андан соң, «Жеңе, сиз кандайсыз? Жол тайгак экен. Бирөөнү сүзүп алгандай болдум», деп бетиндеги канды жеңи менен арчып,
Кокуй, эмне дейт? Деги иш эмеспи? Деп Айша башын өйдө көтөрүп жолду карады. Аңгыча ар жактан 2-3 адам чуркап келишип, "Ой, амансыңарбы? Жүрөгүбүз оозубузга тыгыла түшпөдүбү? Уну ала салып кетпесе экен дедик" деп айтканча, бирөөсү жолдун четине чуркап барып, "Бул жакта киши жатат" деп кыйкырды. Чогулган кишилер ал жакка чуркашты. Саадат унаасынан атып чыгып, алда чуркады. Саадат келгенче биринчи жеткен киши жолдун четиндеги көмкөрөсүнөн жаткан адамды оодарып, башын үйдө кылды. Анын тирүү өлүүсү билинбейт. Бети башынын баары канжалаган. Чуркап келгендер унаага сүзүлгөн кишиге жардам беришип, аны жолдун жээгине көтөрүп чыгышты. Дем алып жатат. Тирүү экен. Бул ким болду экен? Эртерээк ооруканага жеткирели" дегенде Саадат кайра унаасына чуркады. Колу калтыраса да унаасын кайра уталдырып артка айдады. Урулган адам өзүнө келгенсип, оозун кыбыратып, бирдемелерди айтып жатты. Чогулгандардын арасынан бирөөсү: "Ой кокуй, бул эсен го? Жана дүкөндүн жанында турбады беле? Бул жака кайдан келип калган, ия?" деп аны тааный койду. Кара жолдогу ызы-чуудан элдер чогула башташты. Четте турган тумагын баса кийген бала: "Жана Эсен байке аябай мас болуп жолдо турган" деди. "Алдага түгүн-ай. Эсендин дегеле соо күнү болгон жок го. Минтип өзү унага урунган аз келгенсип, байкуш бирөөнүн да убалына калды. Деги буту колу соо экен. Тезинен жеткиргиле" деп чогулгандардын арасынан таяк таянган аксакал үн катты. Саадаттын унаасынын арткы отургучуна сүзүлгөн адамды жаткырышып, жанына дагы бир бала отуруп, кайра кирбенге жөнөштү. Урулган адам бирде онтуп, кыңкыстап, бирде сөгүнүп бара жатты. Кирбенге чейин жол кыска болгону менен Саадатка жол узарып кеткендей сезилди. Жанындагы Айша Саадатка жалбарып, акырын, "Абайла деп суранып жатты. Ооруканага жетип, сүзүлгөн адамды оорукананын кире беришине көтөрүп киришти. Ар жактан доктурлар чуркап чыгып, чыгырыктуу көтөргүчкө жаткырышып, палатага сүйрөп кетишти. Айша Саадаттын чекесиндеги канды көрүп: "Саадат, чекеңден кан агып жатат" деп сөзүн аяктаганча, Саадат колундагы бет арчысы менен чекесиндеги канды сүртүп: "Жакшы элемин. Айнекти сүзүп алганда чекем жарылып кеткен окшойт. Азыр токтойт" деди өзүн алаксыткансып. Бир аздан соң доктурлардын бирөөсү чыгып: "Унаны айдаган ким?" деп сурап калды. Чекесин басып отурган Саадат ордунан тура калып: "Мен айдап келе жаттым эле" деди. "Тиги адамдын акыбалы азырынча белгисиз. Сыныктары билинбейт. Баш сөөгү таза, ички органдары таза болсо болду. Анын үстүнө ал аябай мас экен. Берген суроолорго дагы так жооп бере албай жатат" деп дарыгер Саадатка жакын келип, кайра сөзүн улап: "Түнү менен биз байкап туралы. Колдон келгенди жасайбыз. Калганы Кудайдан. Бу кишинин жакын туугандары барбы? Кабарладыңарбы?" деп сурап калды. Саадат үн катканча, чогуу келген бала дарыгерге кайрылып: "Эсен байкенин карыган ата-энеси эле бар. Аларга биздин айылдын кишилери айтып коюшат" деди. Дарыгер Саадаттын канжалаган бети башын көрүп: "Ай бала, сенин да башыңан жаракат алгансың го. Жүрү, сени да көрөлү" деп Саадатты колтуктап алып жөнөгөндө, Саадат дарыгерге кайрылып: "Эжеке, мен эчтеке деле болгон жокмун. Тиги байкени жакшы карап берсеңер, колуңардан келгенинин баарын жасасаңар, мен байкабай калдым" деп жашып жиберди. Алган жаракаттанбы же өзүнүн ден соолугунун начар кесепетиненби айтор, бир жумадан кийин Эсен ооруканадан көз жумду. Саадаттын туугандары чогулуп, Эсендин айылына көз көрсөтүп келишти. Алдына түшүшүп, анча-мынча тыйын тыпыр алышып, Куранына деп бир кара малында жүктөп алышкан. Өлгөн баланын туугандарына Аманат апа өзү да барды. Маркумдун сөөгү жаткан боз үйгө Аманат апа кирери менен Эсендин эжелери жаалап, ооздорунан ак ит кирип, кара ит чыгып жатты. Алдыга түшүп келгендерди карышып, аларды каргапшылеп жатышты. Чыдабаска айла жок. Укканга туура келип турду. Аманат чоң апа ичинен айтылган каргышка: "Каргышыңар кара ташка" деп гана ичинен жооп бергенсип, өзүн өзү карманды. Эсендин энеси Зейне көз жашын жоолугунун учу менен арчып, ооруш көрүнүп: "Алда катүгүн-ай, Эсенимден айрылдым, эми эмне айла кылам" деп боздоп отурду. Аманат апа анын колунан кармап кайрат айтты. Эсендин эжелери Аманат апаны жандарына жолотушпай, баарлап, жаалап турушту. Боз үйдүн жанындагы чоң дөңгөчтө Эсендин атасы Кадыракун таягы менен жер чукуп, артынан туягы калса эмне дегенден башка үн катпады. Алдыга түшүп келгендерге деле көңүл бурбады. Саадаттын туугандары Кадыракундун колун кармашып, көңүл айтышты.
Ал аларды баш көтөрүп карабай, башын ийкеп коюп отура берди. Саадаттын туугандары маркумга топурак салышып, анын арбагына Куран окутуп кете беришти. 3 айдан кийин Саадаттын соту болду. Сотко чейин Саадатты камакка алышкан жок. Буга Эсендин эжелери нааразы болушуп, арыз жазбаган жерлери калган жок. Кайрадан Саадаттын туугандары сотко чейин да, сот учурунда да бир нече жолу каза болгон Эсендин үйүнө барышып, кечирим сурашты. Бирок маркумдун ата-энесинен мурун эжелери үйдүн алдынан тосушуп, кеп сөзгө келишпей, айткандарынан кайтышпай, сүйлөшүүлөрдөн жыйынтык чыкпай, элдешкенден баш тартып туруп алышты. Сот учурунда өлгөн баланын атасы Кадыр Акун сөз алып, катышкан элге сотко кайрылып, "Кагылайын эл журт. Менин башыма караан түн мүшкүл түштү. Эмне айла кылам? Эсен жаш кетти. Жок дегенде артынан туягы калса жакшы болот эле. Айла канча. Бул кайгыны көтөрбөгөндөн башка айла жок экен. Каргашалуу окуя болду. Ким эле аны самап турсун? Бул кырсык. Атайлап жасалган иш эмес. Кырсыкты болтуртпайт деп ким эле кепил бере алат? Эч ким аны айта албайт. Бекеринен кырсык кашкабактын ортосунда деп айтылбаса керек. Атайлап жасаган болсо анын жөнү башка эле. Маңдайымда турган бул бала бир нече жолу жалдырап кечирим сурап келди. Балам, жаш экенсиң. Чын дилден алдыма келип кечирим сураганың жүрөгүңөн чыгып жатканын сезип турам. Мен кечирдим, балам. Калыстык болсун. Менин баламдан да кетти. Менин бул балага доом жок. Кечирдим. Мүмкүн болсо жаза чектебей эле койгула, деп Кадыр Акун сотко кайрылды. Сот залында отурган Кадыр Акундун улуу кызы ордунан тура калып, "Ата, бул эмне деген тантыраган сөз? Минтип айтканга кантип тилиңиз, дитиңиз барды? Кара чечекей болгон балаңыздан айрылып жатып. Же аны бул селсаяк тирилтип береби, я? Жасаган күнөөсү мойну менен тартсын. Же алардын жетелеп келген бир бээсине жибип кеттиңизби? Же сиздин башка балаңыз барбы? Ал биздин жалгыз мончоктой болгон инибиз эсен эле. Ал жок. Биздин алтындан артык инибиз эсен эле го. Анын өмүрүн алган каныч кирди. Биз кантип кечиребиз?" деп айкырып кыйкырып ордунан тура калды. Аны колдоп берки эки сиңдиси да атасына асылышты. Кадыр Акун үн катпастан калпагын эки колдоп кармап, сот отурумун алып барып жаткан сот кийимин кийип отурган сот баланы карап коюп, унчукпастан акырын жай басып сот залынан чыгып кетти. Башка сотко кайрылып барганы жок. Эсендин үй чечеси жазбаган жерлери, кирбеген чоңдору калган жери жок. Акыры Саадатты 5 жылга соттотуп, моокумдары каңгансып, жандары жаялды. Эсен Кадыр Акундун жалгыз эркек баласы эле. Ага чейин 3 кыздуу болуп, артыман тукумдуулар уулум болсо экен деп, эки көзү төрт болуп зардап, Кудайдан күнөтүнү тилеп жүрүп, 50 жашынан ашкандан кийин эркек балалуу болгон. Жалгыз уулум деп ата-энеси башынан Эсенди бош коюп, эркелетип, бапестеп багышты. Эжелери Эсендин айтканы менен болушуп, ага чаң жугузбай, сөз тийгизбей, баарлап колдошот. Эсендин баардык кылык жоруктарын көтөрүшүп, анын айтканы менен болушту. Эжелери алмак салмак Эсенди шаардагы үйлөрүнө алып кетишип, ага өзгөчө мамиле жасашат. Эрк өскөндүн азабынан окуусун деле кыйратып окуган жок. Жумушту колунун учу менен жасап, же дегеле андан качып, желкеси оюлган жалкоо болду. Керели кечке үй бетин көрбөй көчөдө күн өткөрөт. Ата-энесине кол кабыш кылып, жардам берейин деген ою да жок. Чоңойгон сайын айылдагы чоң балдарга кошулуп, алар менен кошо жүрүп тамекинин жытына көнүп, ичимдиктин даамын тата баштады. Башында ата-энесинен жашырып тамеки тартса, кийинчерээк көзгөрүнө тартып, кээ бир күндөрү үйгө кызуу келген күндөрү арбын боло берди. Бара-бара басса турса да оюнда бир гана ичимдик. Жашы 20дан чыкпай калганда Эсен айылдын дүкөнүнүн жанынан чыкпай калды. Дүкөнгө келгендерди тооруп, ичимдик алдырып ичип, эс учун жоготуп, көчөдө жатып калган күндөрү көбөйдү. Кадыр Акун колунан келген баардык аракеттерди жасады. Жыйынтык чыкпады. Жакшы да, жаман да айтты. Догдурларга көрсөттү. Бир жума карманат, анан кайра эле баягы таз кейпине түшөт. Кадыр Акун менен кемпир экөөнүн жашы 70тен ашып, күчтөн тайып турган учурда жалгыз баласынан жардам болмок турмай, кайра алардын пенсиясын аңдып,
акча бербейсиңер деп оозуна келген ыпылас адам оозго албаган сөздөр менен сөгүп сагып айлаларын алты кетирет. Ата энем экен деген түшүнүгү да ыйманы да жоголуп баратты. Кадыракун элден айыл ападан уялгандан ичиси да тынч болсо экен деген сеп кээде аргасыз акча берет. Акча бербей койсо дүкөндөн карызга алып, же коңшу колоңдон, же тууган туушкандардан карыздап ичет. Бара-бара элдер эсенден качып да калышты. Анан өң түсү кетип, кийген кийими айрылып, бети башы жарылып, кадимки көчөдө тентип ичип калган кишинин кейпин кийди. Ичкиликтин азабынан кээде колуна тийген үйдөгү бирин-серин буюмдарды сатып жиберет. Ошол күнү дагы үйдөгү чоң казанды темир чогулткандарга сатып жиберип, алган акчасына арак ичип, мас абалында жолдо тамтаңдап жүрүп, Саадаттын машинасына урунган эле. Эсендин сотунан кийин Кадыракундун кыздары ата-энесине каттабай калышты. Мурун деле көп келишчү эмес. Кыздын сыры төркүнгө маалым дегендей, Кадыракун кыздарын жакшы билет. Бир гана алардын аманчылыгын тилейт. Кудай ден соолук берсе, кемпирим экөөбүз Кудайдын берген күнүн көрөбүз деп, белдерин бекем бууп, кыздарынан жардам күтпөй, күнүмдүк турмушу менен алек. Кыздары болсо, атасынын сотто айткан сөзүн бетке кармашып, аны күнөөлөшүп, кору намыстанышып, ата-энеси менен ого өтөр алыстап калышкан. Күз мезгилинде Кадыракунду кемпиринин ден соолугу күндөн күнгө начарлап, алы кетип, төшөккө жатып калчу болду. Абышкасы кемпиринин жанынан чыкпай, бирок жарытылуу деле карай албайт. Кемпиринин акыбалы барган сайын начарлап баратканын сезип, райондук ооруканага алып барып жаткырды. Кемпирин карай турган адам керек экенин түшүнүп, кыздарына кабар берди. Кыздарынан кайрым болгон жок. Айласынан ооруканада жаткан бир келинден суранып, ага табыштап айылына кетти. Саадат белгиленген жазанын бир жылын өтөгөн учурда чоң апасы Аманат каза болду. Жалгыз небересинен топурак буйруган жок. Үйдө Саадаттын келинчеги жалгыз калды. Саадат 6 айдан кийин гана калган жазасын шарттуу түрдө өтөсүн деп, эрте үйүнө бошоп келди. Күндөрдүн биринде Саадат кербенде жумуштап жүрүп, кокусунан Кадыракун абышканы көрүп калды. Кадыракундун колунда көтөргөн баштыгы бар, чачтары өсүп, кийген кийимдери бырышып, жүдөгөн түрү сезилет. Эки жака көңүл бурбай, ойлоо. Саадат аны сыртынан байкап турду. Кадыракун жолдун аркы өзүнө өтөп, райондун ооруканасына кирип кетти. Аксакалга жолугуп коеюн деген ой менен Саадат аны күтүп турду. 1 сааттан кийин Кадыракун абышка ооруканадан чыгып, чоң жолду көздөй басканда, Саадат аны утурлай басып, алдынан чыгып салам айтты. Кадыракун абышка башын өйдө көтөрүп, коомай алик алып, жолдун улады. Саадат артынан барып кечирим сурагысы келди, бирок батын албады. Аңгыча ооруканадан бир келин чуркап чыгып, "Ата, мени жакында доктурлар ооруканадан чыгарабыз деп жатышат. Апамды эми ким карайт?" деп Кадыракун абышкага кайрылып калды. Балам, сага чоң рахмат. Өмүрлүү болуп, балдарыңдын жакшылыгын көр. Ансыз деле канча күндөн бери апаңдын жарында карап турасың. Кемпирим да кичине жакшы болуп калыптыр. Эптеп өзү туруп турар, деди Кадыракун абышка. Жок ата, апам дагы эле жакшы боло элек. Түнкүсүн кыйналып калат. Өзү жакшы баса элек. Жанына киши болгоно жакшы го, деп келин безеленип жиберди. Рахмат, айланайын, рахмат. Өркүнүң өссүн. Айылга барып үй оокатты иреттеп коюп, бир жумада өзүм келип калам, деп Кадыракун абышка айылга унаа кете турган аялдаманы көздөй бет алды. Абышка менен келиндин ортосундагы кепке кокусунан Саадат күбө болуп, оорукананы көздөй баскан келиндин артынан жетегелеп, окуянын чоо жайын сурап калды. Кечинде Саадат үйүнө келип, болгон жагдайды келинчегине айтып берди. Эртеси Саадат менен келинчеги Айзат экөө ооруканага барышып, Кадыракун абышканын кемпирин карап жаткан келинге жолугушуп, Кадыракун абышканын кемпирин биз карап туралы деп суранышты. Кемпирди карап жаткан келин сүйүнүп кетип, "Ырас болбодубу? Мен эртең чыгат элем. Апаны кимге калтырам деп сарсанаа болуп аттым эле. А силер кимиси болосуңар?" деп сурап калды. Саадат келинге жооп берип, "Кече жолдон кокусунан Кадыракун атага жолугуп калдым. Мурда кийин тааныш элек. Бул жака эмнеге келип калдыңыз эле деп сурасам, кемпирим сыркоолоп ооруканада аны карай турган адам керек экен деп доктурлар айтып жатышат деген. Үйгө келип келинчегиме айтсам, ал мен карап турайын дегенинен биз келип калдык. Апа деле бизди жакшы тааныбайт. Бир келин таптым эле деп койсоңуз", деди. Келин аларга бир четинен таң калып, бир четинен ыраазы болуп, макул деп,
Кадыракун Абышканын кемпирине сизди карай турган келин таптым деп ага Айзатты тааныштырып коюп, өзү ооруканадан чыгып кетти. Бир жумадан кийин Кадыракун Абышка ооруканага келди. Кемпиринин көңүлү ачылып, бир аз болсо да мурункуга салыштырмалуу тыңып калганы байкалат. Жанында маңдайы жарык, жүзү жаркылдаган келин отурат. Кадыракундун кемпири Абышкасын карап, «Эрки келин эрте чыгып, ооруканада бул келинден апаны карап турчу деп сураныптыр. Кудай тилегиңе жеткирсин. Ыймандуу жакшы келин экен. Жаныман каршы чыкпай, буту жерге тийбей чуркап, мени карап жатат», деп кемпир Абышкасына карап, кайрадан сөзүн улап, «Өзүң кандайсың? Айлап атынчпы? Чачың өсүп кеткен го», деди. «Кудайга шүгүр, айлап атынч. Мурункуга караганда өңүң жакшы болуп калыптыр. Доктурлар эмне дейт? Бул келин бала жаныңда болуп жакшы болгон тура. Өгүнү тиги келин жакында чыгып кетем дегенде, эми кимден сурансам деп бушайман болуп жаттым эле», деп Кадыракун жанындагы келинге бурулуп, «Тилегиңе жете кой каралдым. Кайсы элдин кызы болосуң?» деп сурап калды. «Өзүмдүн ата-энем Алабукадан болушат. Кайын журтум бул Кара Суудан», деп кыска жооп берди. «Жакшы экенсиң балам. Азыркы мезгил тытынган заман болду го. Үйгө бир азга жатып калсаң, жашооң токтоп калгансыйт. Ар бир адам түбү жок көрөк аттын артынан түшүп турган убак болду балам. Анысы кандай, өз турмушуңду ойлобой, бул апаңдын жанында болгонуңду айтам да. Бала бакыраң барбы?» деп Кадыракун көтөрүп келген оор баштыгын столго койду. «Ооба ата, үй бүлөм бар. Жолдошум экөөбүз турабыз. Балалуу боло элекпиз», деди Айзат. «Апа, мен чай коеюн», деп столдун үстүндө турган чайникти көтөрүп, эшикке чыгып кетти. «Кудай буйурса жакында чыгам го. Мурунку кейпиме караганда бир топ эле жакшы болуп калдым. Тамакка табитим жакшы тартып, кичине болсо да тамак ичип калдым. Уктай албай кыйналчу элем, Кудайга шүгүр. 3 күндөн бери жакшы уктап жатам. Байкуш бул келин бала калп айткан менен болобу. Мага өз апасындай мамиле жасайт. Жолдошу да ченебеген адам экен. Жаны ала калбай бул жерден чыкпайт. Кем жогубузду толуктап турат. Жаңы эле жумушуна кеткен», деп кемпири Абышкасына кобурап отурду. Чай кайнады, дасторкон жайылды. Кадыракун баштыгына колун салып, «Баягы сүзөнөк кара койдун коосун өзүнчө чөпкө киргизип койдум эле. Жакшы эт алыптыр. Сени бир ысык шорпо ичсин деп союп, 2-3 чилигин бышырып келдим», деп баштыгынан жиликтерди алып чыгып столго коюп, «Келгенче сорпосу кичине муздай түшкөнбү?» деп сорпо куюлган банканын сыртын алакан менен басып көрүп, «Эчтеке эмес ата, мен жылытып келе калам», деп Айзат банканы алып чыгып кетти. «Убара болбой эле койсо болмок. Анын үстүнө доктурлар майлуу тамак жебе деп жатышат», деди кемпири. «Этинен жебесең да сорпосунан ич. Жаш малдык эмеспи? Ансыз деле өңүң кетип, купку болуп, кан чуркабай калыптыр. Сорпо кан болот эмеспи?» деп Абышкасы чөнтөгүнөн макисин алып чыгып, жиликтин эттеринен туурап отурду. «Айлап атынчпы? Кыздардан кабар барбы? Менин ооруканада жатканымды билишпейт го. Билишсе келишет эле», деп Зейнапа кыздарынан үмүт үзгүсү келбейт. «Кудайга шүгүр, айлап атынч. Азыр бир кызык заман болбодубу? Айылдан киши көрбөйсүң. Баары тоодо чөп чаап жүрүшөт окшойт. Огороддогу чөптү балдарга айтып чаптырып коеюн десем, айылда бош бала жок, же колдору бош эмес», деп бир азга токтолуп калып, өзүнчө ойлонуп кыздарына апасы ооруканага жаткан күндүн эртеси айтып, бирок ушул күнгө чейин биринен да кайрылуу болгондуктан аны кемпирине айтып көңүлүн оорутпайын деп, «Кыздарга деле айттырганым жок. Алардын деле иши көп го», деп унчукпай ойлоп отуруп калды. Сырттан Айзат шорпону жылытып келип, кезелерге койду. Абышкасы кыздары жөнүндө ачык айтпай отурганын кемпири деле сезип турду. Ал да унчуккан жок. Кемпири шорподон акырын урдап, «Доктурлар 10 күндүн ичинде чыгарып калабыз. Эми жылыш болуп, оңоло баштадыңыз дешет. Кудай буйурса, дагы көрө турган күнүм ичер суум бар окшойт. Башында чочуп аттым эле. Сенин турмушуң кандай болот деп», деди кемпири. «Жараткандан айланалы. Доктурлардын айтканы менен бол. Мени Кудай алмак беле. Бутум басып турганда мага ичер суу табылар.
Meni көп ойлап сарсана боло бербе. Андан көрө өзүңдү кара. Бул сарсана оорудан жаман неме. Көп эле ар кайсыны ойлоно бербе. Деп ага кайрат айтып, бирок ал өзүнчө ичинен кемпири кыздарын ойлоп, эгер көзү өтүп кетсе абышкасы көргөн күнү кандай болот деп, бирде кыздарына таарынгысы келсе, бирде кайра алар ичтен чыккан ири жылан эмеспи деп таарынгысы келбей турганын абышкасы ичинен сезип, кемпиринин көңүлүн көтөрүп турган эле. Үчөө палатанын ортосундагы столго тамак ичип бүтүп калышканда Кадыракун абышка: балам, сага чоң рахмат. Өмүрлүү боло кой. Тилегиңе жете кой. Деп Кадыракун абышка келинге бата берди. Ата, сиз эч бир кабатыр болбоңуз. Кудай жалгап, апам да жакшы болуп калды. Доктурлар да айтып жатышат. Анын үстүнө апам да эми кичине эшикке өзү кирип чыгып калды. Бирок Алида болсо алы жок. Мен жанынан чыкпайм. Жолдошум айткан, апам ооруканадан чыкса, өзүбүз жеткирип барабыз деп. Сиз убар болбой үйдө болуңуз. Мындай ысыкта жолдо жүрүү деле оңой эмес го. Деп Айзат сөзгө кошулду. Сүйлөп жатып жолдошум Саадат деп айтып ала жаздап, карманып калды. Жарым ай өтпөй Кадыракундун кемпирин ооруканадан чыгарышты. Айткандай эле Саадат колуктусу менен кемпирди үйүнө жеткирип барышты. Ооруканада эле Айзат менен Зейни экөө аябай ынак болушуп, ал Айзатты өз кызындай көрүп, ага жалбарып, жанынан чыгаргысы келбейт. Ичиндеги болгон сырын бөлүшүп, Зейни апага Айзаттан жакын адам жоктой сезилет. Айзат бир нече жолу кокусунан эсенди сүзүп алган бала менин жолдошум Саадат деп айткысы келди, бирок батын алган жок. Анын үстүнө Зейни апада ал окуя тууралуу такыр сөз козгогон жок. Зейни апаны Саадат менен Айзат үйүнө жеткирип келгенде Кадыракун короосунда чөп чаап жүргөн. Үйүнүн жанына бир унаа токтогонун көрүп, колундагы чалгысын бакка илеп утурлай басты. Унаанын арткы эшигинен кемпири чыгып, жоолугун оңдоно салып, дарбазанын эшигин ачып: алдыңа кетейиндер, үйгө киргиле, деп эшикти ачты. Айзат Зейни апанын баштыктарын көтөрсө, Саадат унаанын багажнигинен түйүнчөктөрүн алып чыгып, үйдү көздөй басышты. Аңгыча короо жактан Кадыракун чоң ата чыгып келип: келгиле, кырас болгон тура. Биринчи күнү жолго чыксамбы деп жаттым эле. Эрте чыгарган го, деп кемпирине кайрылды. Ооба, бүгүн эртең менен доктурлар карап, апа жакшы болуп калдыңыз. Чыга берсеңиз болот. Бирок Кадыракун аксакал биринчи күнү келем деди эле, ошондо чыгасызбы дегенинен Айзат экөөбүз кеңешип, дагы 2 күн жата бермек белем. Анын үстүнө ооруканада жатканыма 1,5 ай болуп, өзүм да тажап кеттим. Сени күтпөй эле бүгүн келе бердик. Бу балдарым биз эле жеткирип барабыз деп болушпайт, деп Зейни апа: келгиле балдарым, Айзат менин кызым болуп калды. Бул силердин үйүңөр болсун. Алдыңа кетейиндер, өмүр берсин силерге, киргиле үйгө, деди кубанычы койнуна батпай. Саадат Кадыракун абышка менен кол алышып учурашты. Кадыракун абышка Саадат менен жакшынакай маанайда учурашып: кире кой, балам, жакшы болбодубу? Жакшы адамдар экенсиңер. Өгүнү ооруканага барганда энең сен жөнүндө айткан эле. Сен турбайсыңбы көрсө? Атың ким? Кайсы жердин кулуну боласың? Деп Кадыракун ата Саадатты тиктеп калды. Саадат бир аз калдастай түшүп: атым Саадат, түбүм болу Кара Суудан. Ата-энем кирбенде туруп калышыптыр, деп эсенди Кара Суунун айылынан сүзүп алгандыктан турган жерин айткысы келбей, ата-энем кирбенде туруп калышыптыр деп жалган айтканына эки бети кызара кетти. Жакшы балам, кире кой үйгө, мен азыр кирем, деп Кадыракун абышка короону көздөй басты. Кадыракун абышка Саадатты 2 жолу гана көргөн эле. Аны жакын арадан көрсө да тааныбайт эле. Ал жөнүндө кийин кызыккан эмес. Саадат дагы анын тааныбаганын сезип турду. Ал күнү Кадыракундун тууган туушкандары, кошуналары Кадыракундун кемпири менен учурашканы кирип жатышты. Кирип жатышып, үйдөн кишинин буту үзүлгөн жок. Айзат буту утуна тийбей чуркап, келген кишилерди тоосуу камында. Саадат Кадыракун атанын короо жайын тазалап, бирде самоорго чай кайнатып, бирде конокторду тосуп узатып, анын да жаны тынбады. Келип кеткен адамдар менен алек болуп жатышып, күн кеч болуп калганында сезбей калышты. Кадыракун менен кемпири бүгүн кеч болуп кетти, үйгө эле калып түнөп кеткиле деп Саадат менен Айзатты үйлөрүнө кетиришпеди. Эртеси Саадат менен Айзат үйдө да көп жумуш бар экенин көрүшүп, ал күнү да кечке колдору бошогон жок. Айзат үй ичиндеги көк тартып калган журкан төшөктөрдү эшикке күнгө жайып,
топтолуп калган кирлерди суу жылытып жууду. Саадат короодогу бактардын арасындагы өскөн чөптөрдү чапканга эле жетишти. Мал кармаган короонун ичиндеги көң чабылбай, жер кургап баратканын көрдү. Саадаттын жанында Кадыр акун кошо жүрүп, алына келгенче көмөктөшүп, ал дагы жумуш менен алек. Ата, чабылган чөп кургап турсун. Эмки базар күнү келип жыйнайын. 4-чү күнү мал короого түтүкчөдөгү сууну таштап койсоңуз, жер жумшап калсын. Мен келгенде көңдү чабайын. Көптөн бери чабылбай калыңдап кетиптир, деди Саадат. Ошондой болуп калды балам. Кол жетпейт. Алымда аз, мурункудай эмесмин. Эч кимден суранбай эле бул жумуштарды өзүм жасап алчу элем. Карылыкпы, кичине кылсам эле чарчап калчу болдум. Мал короонун ичи көптөн бери чабыла элек, деп Кадыр акун ата маңдай терин бети арчысы менен сүртөп, чөп жыя турган бастырманында устундары ийирип калыптыр. Чөп жыйсак сынып кетет го. Астына түркү орнотпосок болбойт. Ылайыктуу жыгачтар барбы ата? Деди Саадат мал короо бастырманын ийирип калган устунун эки колу менен өйдө көтөрүп көрүп. Былтыр күзүндө токойдон өсүп кеткен кара алчанын дарактарын суюлтуп, бир топторун кыйып койдум эле. Арасында сөңгөк жоондор да бар болсо керек, деп Кадыр акун абышка ийирип калган устундарды карады. Саадат менен Айзат дем алыш күнү кечинде үйлөрүнө кетип жатышып, ата апа, биз 5-чи күнү кайра келебиз. Калган жумуштарды бүтүрөбүз. Силер кыйналбагыла. Апа, сизге азыр тынчтык керек. Көп кыймылдабаңыз. Доктурлар айтты эле го, деп Айзат Зейн апага кайрылды. Бир ай бою Саадат келинчеги менен дайыма 5-чи күнү Кадыр акун абышканыкына келишет. 2 күн тынбай жардам берип, кайра кетип турушту. Кадыр акун абышка кемпир экөө ар бир 5-чи күндү чыдамсыздык менен күтүшөт. Көчөдөн унаанын үнү угула калса эшикти акмалашат. Зейн апа 5-чи күнү эртең менен эртеле Саадат менен Айзатты күтүп, түн менен камыр ачтып, таң алды менен тандырга от жагып, нан жапкандын убайын тартып, 2-3 күндөн бери чогулткан сүтүн тартып, каймагын алып, алар келгенче тамак жасап күтүп турат. Кадыр акун ата менен Зейн апа Саадат менен Айзатты бизге келип кол кабыш кылып жардам беришсин деп күтүшпөйт. Алар алыста жүргөн өз балдарын күткөндөй сагынуу сезимдери менен күтүшөт. Саадат менен Айзат келсе, эмнегедир алардын үйүнө кут киргенсеп, үйгө нур төгүлгөнсөп, кандайдыр бир жакшылык кыроологонсоп сезилет. Чогулуп олтуруп тамак ишсе да, оокат кылышса да, баары үчүн эбегейсиз бакыт коңгонсоп, бири-бирине болгон жакындыктары күндөн күнгө артып жатты. Кадыр акун ата менен Зейн апага Саадат менен Айзат алардын балдарындай болуп, ал эми аларга Кадыр акун ата менен Зейн апа ата-энесиндей ысык мамиледе болушуп, бир ыйык үй бүлөдөй. Бир жолу Кадыр акун ата Саадаттан ата-энеси тууралуу сурап калды. Саадат өзүнүн тагдыры, ата-энеси, чоң энеси тууралуу төкпөй чачпай айтып берип, бирок анын баласы эсен менен болгон окуяны айтканга кудурети жетпеди. Ал жөнүндө унчуккан жок. Кадыр акун ата кунт коюп угуп, бир топко чейин унчукпай отуруп, балам, жараткан маңдайга кандай жазса, ошону көрөт турбайбызбы? Атаңдын көрү. Атаң эчтеке көрбөй жаш кеткен тура. Ыйманы саламат болсун балам. Жок дегенде сени чоңойткон энең тирүү болсо гана. Чоң энең да көптү көргөн турбайбы, байкуш? Бир кайгыдан жаңы эле башы чыкса, кайра экинчи кайгыга чөмүлүп күн өткөн тура. Балким тиги жашоодо жаны жай алгандыр. Бул дүйнөдө көп сыноонун үстүндө жүрүп, энеңдин жаткан жери жайлуу болуп, Кудай таалам эми жакшылыгын берсин, деп алаканын жайып дуа кылды. Кадыр акун кайрадан сөзүн улай, апаңар экөөбүз бассак та, турсак та, жараткандан Айзат экөөңөрдүн жакшылыгыңарды тилейбиз. Силердин балдарыңарды биз небере кылып кучагыбызга кыссак дегенде, эки көзүбүз төрт балам. Биз Кудайга миң мертебе ыраазыбыз. Силерди бизге жолуктурганга. Апаңар Айзатсыз күнүн элестете албайт. Өз кызынан артык көрөт. Апаңар деле айткандыр. 3 кызым, неберелерим бар. Алар өздөрүнүн турмуштары менен алек. Жашырганда не? Өзүң деле байкап жүргөндүрсүң. Алар биз менен катышпай калышты. Тагдыр ошондой экен. Кемпирим экөөбүз аларга деле тарынбайбыз. Кайра алардын аманчылыгын тилейбиз. Неберелеримди сагындык. Аларды ата-энелери жөнөтүшпөй жатса керек. Жок дегенде алар келип кетишет беле, барып келсемби деп ойлойм. Бирок алар кандай кабыл алат деп ойлонуп жүрөм. Тарыныштары бар. Жалгыз эркек балам бар эле, кырсыктап өтүп кеткен.
Андан бала жок, деп Кадыракун оор дем алып, батыштагы тоолордун чокуларын курчап алган ак булуттарга кирип бара жаткан күндү тиктеп, бир азга унчукпай калды. Бул сөз кайсы бир күнү айтылат эле го деп күтүп жүргөн күн бүгүн турбайбы дегенсеп, Саадат эки колун кайчылаштырып жерди карады. Кадыракун абышка кайрадан сөзүн улап, көкүрөгүмдө таштай болуп катып калган бир арманым бар балам. Бассам турсам оюмдан кетпей, тынчымдалат. Күнөөм бардай сезем. Ошол уулумду бир жаш бала унаасы менен сүзүп алган. Кокустук болду. Кеч күздө жолу күндүзү кара болгону менен кечкисин жолдун үстү муз болуп калып билинбейт эмеспи. Тиги бала да кичине катуураак келе жатканбы, тайгаланып эсенди уруп алыптыр. Ооруканадан эсен өзүнө келбей кете бербедиби? Эмдесин айтайын, атаңдын көрү каргада баласын аппагым дейт тура. Ошондой болсо да баламдан күнөө кетти да. Ичип алып, жолдо тамтаңдап жүрүп, тиги баланын унаасына урунуп, өз өмүрүн өзү кыйган аз келгенсеп, байкуш тиги баланын убалына да калбадыбы? Болор иш болду. Тиги баланы соттотуп жибергенде эмне тапмак элек? Же эсен тирилип алдыбызга келип калмак беле? Бул кокустук тиги баланын дагы убалына калбайлы жаш экен, тим коелу десем, кыздарым каршы чыгып сөздү угушпай арызданып жүрүшүп, ал баланы соттотуп тынышкан. Атасы жок жетим чоңойгон бала экен деп уккам. Кыздарым ошол сот учурунда элдердин көзүнчө мага каршы чыгышып, ортодон жаман жакшы сөздөр айтылып кеткендиктен, кийин ал сотко басып барганым жок, кызыкпадым. Укканыма караганда ошол күнү ал бала келинчек алып келген экен. Кайсы жактан, кайсы уруудан териштирбедим. Азыркыга чейин ичимде бир чийкет жегендей болуп жүрөм. Сот учурунда өзүмдүн оюмду айтып, ал баланы кечирдим эле. Оюмда мен кечирсем баланы жазалабайт го деп ойлогом. Көрсө ал баланы жоопкерчиликтен бошотконго менин пикирим жетиштүү эмес тура. Анын үстүнө кыздарым мага каршы чыгып туруп алышты. Такыр болушпады. Апаңар мага болушуп, кыздарды койгула десе, аны да угушпады. Ал жерден кыздар менен талашып, айтышканым жок. Кийин уксам тиги байкуш баланы бир топчулга кесип ийишиптир. Кара чечеке балаңды сүзүп, өлтүрүп кетсе, аны түрмөгө салып, көкүрөгүңдөгү көксөнү сууткандын ордуна аны кайра кечиресиз, сиздин аталыгыңыз кайсы деп кыздарым мага асылышты. Ошондон бери кыздарым биз менен катышпай калышты. Мурун деле эсен барда анда-санда келип турушчу. Кийин алар бизге такыр эле жолобой калышты. Мейли, аман болушса болду, деп Кадыракун ата чөнтөгүндөгү чакчасын алып чыгып, наспайын атып отуруп калды. Саадат башын жерге салган бойдон көзүнүн жашы тегеренип, бирок аны Кадыракун атага көрсөтпөгөнгө аракет кылып отурду.